Кутмандуу күнүңүздөр менен бул сааттарга алынган жаңылыктар менен түз эфирде тааныштырабыз. Студияда Алтынай Танашева. Айдарбеков кеңешчиликтен да кетти. АКШнын элчилиги Матраимовго козголгон кылмыш ишин кубаттайт. Кытай Эркечтам жана Торугарт аркылуу өткөн автотранспорттун санын жогорулатууга даяр. Тышкы карыздан кутулууга жардам берем деген ыктыярчыларга эсеп ачылды. Борбор калааны каптаган кара ыш. Бишкекте азык-түлүктү дүң баада саткан жарманкелер ачылат. 33 жаштагы аялдын ашказанынан 1 килограмм чач алынды. Кимчи кытайлар менен корейлердин талашына түштү. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда тааныштырабыз. Чыңгыз Айдарбеков кече 1 декабрда президенттин кеңешчиси кызмат ордунан бошотулду. Ал өзү кызматтан кетүү арызын бергенин маалымдады. Ага президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов кол койгон. Айдарбеков президенттин стратегиялык тышкы саясий жана инвестиция маселелери боюнча кеңешчиси болуп 22 октябрда дайындалган эле. Ага чейин 2 жылдан ашуун тышкы иштер министри кызматын аркалаган. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз өлкөсүндөгү элчилиги бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго козголгон кылмыш ишин кубаттоого алды. Бул тууралуу элчиликтин позициясын билдирген пост социалдык тармактагы баракчага жарыяланды. Анда АКШ элчилиги УКМКнын Матраимовдун ишин иликтөөсүнө эми коррупциялашкан шериктери кирет деп белгиледи. Тергөө жана жоопко тартуу уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө Кыргыз элинин нанын уурдагандарды адилеттүү жоопко тартууга өбөлгө түзөт деп жазылган. Ноябрь айынын жыйынтыгы боюнча Матраимов УКМК тарабынан айтылган сумманын 32% гана которду. Финансы министрлиги берген маалыматка ылайык, ал 30 ноябрга карата 646 миллион 300 миң сом которгон. Матраимов калган сумманы качан берери азырынча белгисиз. Райымбек Матраимов 20 октябрда УКМК тарабынан кармалган. Бирок тергөө менен кызматташканы үчүн эч жака кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде камакка алынган эмес. УКМК Матраимовдун мамлекетке 2 миллиард сом зыян келтирди деп шектелип атканын, аны шектүү төлөөгө макул болгонун жана 80 миллион сомун дароо которгонун маалымдаган. Калган сумманы Матраимов ноябрь айынын аягына чейин бюджеттин эсебине которорун УКМК билдирген болчу. Буга кошумча Садыр Жапаров аны камакка албоо саясий чечим болгонун мойнуна алган. Матраимов мамлекеттен алганын, мыйзамсыз байыган мүлктөрүн, акчасын Кыргыз өлкөсүнө алып келип берейин деп айткан деген журналисттерге Жапаров. Кытай Эркечтам жана Торугарт аркылуу өткөн автотранспорттун санын эртең 3 декабрдан тарта жогорулатууга даяр. Кече премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиковдун Кытайдын Кыргыз өлкөсүндөгү элчиси Ду Девень менен кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Элчи белгилегендей, Кыргыз тараптын бир нече ирет кайрылуусуна ылайык, ошондой эле Новиков менен 25 ноябрдагы жолугушуусунан соң Эркечтам жана Торугарт аркылуу өткөрүүнү жогорулатуу боюнча бир катар кеңешмелер өткөрүлгөн. Алардын жыйынтыгы боюнча Кытай тарапка иш убактысын 12 саатка жогорулатуу, көзөмөл өткөрүү пунктун дем алышка карабай күн сайын иштөөгө өткөрүү сунушталган. Автотранспорттун санынын көбөйүшү суткасына 30 машинаны түзүш ыктымал. Жыйынтыгында Новиков бажы кызматына, УКМКнын чек ара кызматына көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин Кытай тарап менен биргелешип иштөө режимине өткөрүү тапшырмасын берди. Тышкы карыздан кутулууга ыктыярдуу түрдө акча каражатын которуу үчүн эсеп ачылды. Бул тууралуу Финансы министрлиги маалымат таратты. Эсеп өкмөткө тышкы карызды төлөөдө жардам бергиси келген жарандардын кайрылуусуна улам ачылган. Процесстин ачык айкын жүргүзүлүп жатканын камсыздоо максатында бардык маалымат министрликтин сайтында жарыяланып турат. Садыр Жапаров журналисттерге берген маалымат жыйынында бул демилгени аймактарды кыдырып жүргөндө колго алганын, ал мигранттар менен ишкерлерге үмүт артып атканын билдирген. Каршы болгондорду эч ким кыйнабайт, жиниңерди келтирбей эле койсоңор болот. Ар ким өзүнүн дити, каалоосу менен жардам берет деген Жапаров. 30 сентябрга карата өлкөнүн карызы 4 миллиард 826 миллион доллар. Анын ичинен тышкы карызы 4 миллиард 171 миллион долларды түзгөн. Кече 1 декабрда бийиктиктен тартылган Бишкектин сүрөтү элдин көңүлүн бурду. Аны сүрөтчү Михаил Дудин тарткан. Сүрөттө Бишкекти кара ыш коюу каптап турган көрүнөт.
Кадрга сүрөтчү кимдир бирөө түтүн, кимдир бирөө туман дейт. Мен ал да, бул да бар дебейм деген билдирүүнү жарыялаган. Сүрөттү көргөн колдонуучулар шаардын бардык эле аймагында ушундай көрүнүшпү деп суроо салышкан. Дудин аларга ооба деп жооп берди. Анын айтымында бул эффект атмосфералык инверсия деп аталат. Анда суук аба жогору жактан түтүндү жерге көздөй кысат. Буга улай эле кечээ күнү саат 15:30да Бишкек дүйнөдөгү абасы эң булганган ири шаарлардын арасында кайрадан биринчи орунга чыкты. Абанын кирдигинин мындай көрсөткүчү адамдын ден соолугуна коркунуч келтирет. Мындай учурда көчөгө бет капчан чыгуу, терезелерди ачпоо сунушталат. Президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов СПИДке каршы бүткүл дүйнөлүк күрөш күнүнө байланыштуу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен СПИД боюнча республикалык борбордун директору Үмүткан Чокморованы кабыл алды. Министр өлкөдө акыркы жылдары ВИЧ инфекциясынын жугушуун алдын алуучу антиретровирус терапиясы 2 эсеге көбөйгөндүгүн белгиледи. Чокморова акыркы изилдөөлөргө ылайык ВИЧ-СПИДти жуктурган учурлардын дээрлик жарымы 49% жыныстык жол менен болгонун маалымдады. Жуктургандардын көбүн 64% эркектер түзөт. Мамытов коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү менен катар башка вирустук ооруларга да көңүл бурулушу керектигин айтты. Элге керектүү болгон азык-түлүктү минималдуу баада камсыз кылуу маанилүү. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев менен жолугушуу учурунда билдирди. Социалдык маанидеги товарлардын баасынын кескин көтөрүлүп кетиши Бишкектин көпчүлүк жашоочуларына күтүүсүз болду. Азыр биздин алдыбызда негизги милдет турат. Азык-түлүк инфляциясын турукташтыруу. Бул үчүн дыйкандарды, даяр продукция өндүрүүчүлөрдү жана ири импортерлорду тартуу менен бир жуманын ичинде борбордун ар бир районунда айыл чарба жарманкесин уюштуруу маселесин чечүүнү тапшырам. Өз кезегинде дыйкандар жана ишкерлер товарларын жарманкеде дүң баада үстөксүз сатууга даяр. Ири соода борборлору дагы өз аймагынан жарманке уюштурууга орун бөлүп берүүгө даяр экендигин билдиришти, деди Новиков. Өз кезегинде Төлөбаев мэриянын жарманкелерди уюштурууга даярдыгы, ага 200гө жакын өндүрүүчүлөр катышарын айтты. Биз үчүн ар бир адамга, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге кесиптик жана коомдук ишмердүүлүктө өз амбицияларын ишке ашыруусу үчүн бирдей мүмкүнчүлүк берилиши абдан маанилүү. Бул туурасында вице-премьер Эльвира Сурабалдиева майыптуулугу бар жактардын иши боюнча кеңештин биринчи жыйынында билдирди. Чиновник белгилегендей, аталган кеңештин алкагында кыска мөөнөттө жеткиликтүү өлкө программасы иштелип чыгып кабыл алынмакчы. Бүгүнкү күнү республикада ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 194 миңге жакын адам жашаса, анын 32 миңи балдар. Президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов финансы министри Кыялбек Мукашевди кабыл алды. Анда өлкөдө макроэкономикалык туруктуулукту камсыз кылуу маселелери, артыкчылык берилген өнүктүрүү программаларын каржылоо жана 2020-жылдын республикалык бюджетинин аткарылышынын жүрүшү талкууланды. Министр биринчи кезектеги чыгымдалуучу милдеттенмелерди, анын ичинде социалдык төлөмдөрдү, коронавируска каршы күрөшүү иш-чараларын, электр энергиясын импорттоону жана күз-кыш мезгилине көмүр камсыздоону каржылоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Мамытов бюджеттин корголгон беренелери жана социалдык төлөмдөр өз убагында толук көлөмдө берилип, пенсия, жөлөк пул жана бюджеттик кызматкерлерге эмгек акыларын төлөөдө кечигүүлөр болбошу керектигин баса белгиледи. Президенттин милдетин аткаруучу коронавируска каршы күрөшүүдө алынган тышкы жардам боюнча коомчулукту ачык жана толук маалымат менен камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Бишкекте 33 жаштагы аялдын ашказанынан 1 килограмм чач алынды. Бул тууралуу улуттук хирургиялык борбор билдирди. Маалыматка ылайык 18 ноябрда 33 жаштагы аял жүрөк айланып, ичи ооруп жатканын айтып ооруканага кайрылган. Бейтап 3 айдан бери кыйналып жүргөн. Текшерүүдөн өтүп, операциядан чыккандан кийин анын ашказанынан көп жылдан бери чогулуп калган чач чыккан. Белгилүү болгондой, Бейтаптын өзүнүн чачын жута берген жаман адаты болгон. Анын натыйжасында ашказанда чогулган чачтын салмагы 1 килограммга жеткен.
Дүйнөдөгү кызыктуу жаңылыктардын бирине токтоло кетсек. Кимчинин айынан Кытай менен Түштүк Корея чырдашууда. Корейлердин айтымында кытайлар алардын маданиятын урдап атат. Тагыраагы Кытай өзүн кимчи өндүрүү боюнча лидер деп атап, стандартташтыруу боюнча эл аралык уюмдан сертификат алганын маалымдаган. Бул талаш жогорку бийликтин деңгээлинде да, эки элдин ортосунда да күчөдө. Кытай интернет колдонуучулары кимчиге өз азык түлүгү катары талапкер болууга толук укукка ээ. Себеби Түштүк Кореяда сүйүп жеген кимчинин көбү Кытайдан барат. Кимчи бул ачуу татымалдар кошулуп туздалган Кытай капустасы. 2013-жылы кимчини даярдоо процесси ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген. Сиздер бул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.